Мамаева согушка. Айындар арасында мелдешүүдө ок атынын жыйынтыгында биринчи орун прапорщик Мамаева 25 очко. Гульсия Мамаева 2009 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин 703 аскер бөлүгүндөгү мыкты, ийгиликтүү кызмат өтөп келе жаткан айымдардын бири. Ал аскер кызматынан сырткары аскер аралык мелдештерге да катышып, өзүнүн кесипкөйлүгүн сындан өткөрүп турат. Мен ушул кесипти тандап, ушул жерден нан таап, бала чаканы багып, эл журтка кызмат кылганыма эч качан өкүнбөйм, туура эле кесипти тандадым деп өзүмө дайыма дем күч кубат берип келем. Анткени менин жолдошум да аскер кызматкери. Мен ушул кесипти тандашыма ушул менин жолдошум себепкер болгон. Албетте үй бүлө болгондогун кызганыч болбой койбойт, эми болот. Себеби менин кызматымда жалаң эр азаматтардын арасында кызмат кылам. Менин жолдошум дагы анан азыр түшүнүү менен карайт. Себеби өзү билип, түшүнүп ушул кызматка мени өзү алып келген. Тескеринче азыр акыркы убактарда мага көбүрөөк колдоо көргөзөт. Биздин кылып аткан баардык эмгегибиз ушул кызматыбыз ушул мекендин тынчтыгы үчүн болгон үчүн баарын түшүнүү менен карайт. Аял балдарынын келечеги, үй бүлөсүнүн бактысы үчүн баарына кайыл болуп, сабырдуулук, эрктүүлүк менен жашоо уланткан өзгөчө жан. Бирок турмуштун сыноолоруна моюн сунуп, бактылуу жашоо уланткан, ата-баба мурасын бийик сактап, ар намыска маани берүү ар бир кыз келиндин колунан келе бербейт. Жашоодогу түз жолунан адашып, утурумдук кыйынчылыкка моюн сунуп, бактысына балта чапкандар канча. Биздин жумуш убакыты өзүңүз билгендей ушул бисмилла дегенде эле таңгамал 6-да туруп, 7-де жумушта болуп калабыз. 7-де кайра үйгө кайтабыз. Бул деген өтө көп убакытты өмүрүбүздү ушул аскер бөлүккө арнайбыз, ата мекенге арнайбыз. Анан албетте аял киши болгондон кийин өзүң балдарың үчүн, алардын тарбиясы үчүн эч кандай нерсени аябайсың, убактыңды дагы, мээримиңди дагы, өмүрүңдү дагы аябайсың да. Анан жумуштан чыгып болсо дагы ошолорго кандайдыр бир көңүл бөлөйлү, ошолордун көңүлүн алайлы, ошолорго тарбия берели, таалим тарбия, ошолор да келечекте өз жолун тапкан мыкты адамдардан болсун деген аракетти кылабыз ушул. Албетте аскер кызматын да алып кетүү, аялдык ролду дагы жоготпоо, ошондой эле үй бүлөлүк баалуулуктарды сактап калуу, үй бүлөнү бекем тутуу деген бул негизинен аялга баалык болуп эсептелинет. Кыргызда жакшы сөз бар го, ата сырткытон, эне ичкитон деп. Ушул сөздүн ичинде көп нерсе камтылат. Сиз айтмакчы, эртеден таң эрте ошол баардык адам сыяктуу жумушка келүү, ошонусуңар аскер кызматы болуу, ошол эле мезгилде балдарды тарбиялоо, мээримдүү эне болуу, кайын журтка жакшы келин болуу, сүйүктүү жар болуу деген бул негизи аял кишиге өтө эле оор. Бирок биз негизи Алла Таалам бизди күчтүү кылып жараткан экен, баардык нерсеге чыдап, ошол нерсенин өтөсүнөн чыгып, баардык нерсени сактап келе атабыз. Прапорщик Мамаева Гульсия Мырзабековна биздин 77-03 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп келет. Аскер бөлүктөгү ар кандай өткөрүлгөн иш чарада, ошондой эле күнүмдүк жашоодо
өзүн активдүү көрсөтүп, жоокерлерге моралдык психологиялык жактан колдоо көрсөтүү үчүн ошондой эле тарбиялоодо башка аскер айымдары менен биргеликте өзүнүн энелик мээримин төгүп, туура багытты көрсөтүп келет. Өзүңүздөр билгендей, аскер кызматынын оорчулугуна карабастан, өзүнүн үй бүлөсүндө дагы аскердик кызматта дагы кызматты биргеликте айкалыштырып алып келгени биз үчүн да сыймык. Гүлсиянын өмүрлүк жолдошу Майсалбек Турдубеков да аскердик тармакты өз каалоосу менен тандап, көп жылдан бери үзүрлүү кызмат өтөөдө. 2000-жылдан тарта ушу аскер кызматындамын, жоокер болуп. Ошол боюнча окууга кетип, ушул күнгө чейин форманы чечелекпиз. Негизинен көп тармактарда кызмат кылып келдим. Азыркы учурда ушу түштүк батыш оперативдик командачылыгында коргоо министрлигинин ушул жерде кол башчынын орун басары кызмат ордунда кызмат өтөп келем. Негизги менин жумушум ушул аскер бөлүктөрдү, ушу түштүк батыш аймагында жайгашкан аскер бөлүктөрдүн ооруктук жагынан камсыздоо, тамак ашы, кийим кечеси, күйүүчү майлоочу кызматы, медицина кызматы, ушул турак жай пайдалануу кызматтары жактарын боюнча ошол кызмат нерселерге жооп берем. Биздин бул чыгарылышыбыздын негизги максаты үй бүлөлүк баалуулук, келечек ээлерин тарбиялоо маселеси болгондуктан ушул багытта маек уладык. Анан ушул уулумду мен колдон келишинче тарбиялайм. Негизинен ушул мисалы устукан тартышта, мисалы ал нерсени бардык жерде кандай конок келбесин, аны балама дагы дайыма эле көрсөтүп турам, үйрөтүп. Кийинки турмушунда ушундай атам үйрөтүп эле билсин, билбей калбасын, уят болбосун деп. Башында шартка байланыштуу ар шаарда окуп, Бишкекте жүрдү, Баккеде жүрдү, Ошто жүрдү, ар областта жүрүп атпай, Көлдө жүрүштү. Булар дагы ошого байланыштуу кайсыл жерде кандай үрп адаттар бар, кандай салттар бар, көп нерсени үйрөнүп калды дейм. Аскердик тармакта буйрук берилген тарапка барып кызмат өтөөгө ант берилет. Ошол убада боюнча кызмат өтөө милдет. Майсалбек Турдубеков жубайы менен жаңыдан баш кошуп, турмуш тиричилик өткөргөн мезгилдерин эске салып, эстен кеткис окуяларынын бирин да баяндап берди. Аскер кызматында ар бир эле аял киши кызмат кылып кете албайт. Ар бир аял кишинин колунан келе бербейт, аскер кызматкер болгондо. Эң кыйналганы эч эсимден кетпейт ушу. Баткенге которулуп барганыбызда барып, эртең менен чыгып, түндө көчүп барып, эртең таңгамал сыртты көрүп алып, бопбоз талага барганыбызда ошондо ыйлаган. Ал күндөр эч эсимден кетпейт. Коем, туура түшүнөм, ушундай биздин кызмат деп анан түшүндүрүп, 4 жыл кызмат кылдык ошол жерде. 4 жылдан кийин мен Ош шаарына которулуп калдым, Баткен шаарынан. Келе берейин десем, келинчегим айтат, мен кала берейинчи дейт, ушул жерде кызмат кыла берейинчи деген күндөр болду. Ушундай абдан жакты да. Башында түшүнбөчүктөр болгон, чынында. Алло, Гүлсия, кандай, жакшысыңбы? Мен бүгүн иш сапарга чыгышыма туура келди. Прошлой айда буйрукса жолго чыгып кетем. Анан качан келишим белгисиз. Өзүм жеткенде байланышка чыгам сага. Макул болот. Балдар тарбиялаганда, үй тиричилигинде көп нагрузка ушу келинчегиме түшөт. Ошону түшүнүп, билип, ошону тартып кеткенде мен ичимден абдан разы боломун, ошончолук аракетчилдигине. Туура жубай тандаганыма да мен разы болом да. Мекен коргоочулардын үй бүлөсү тууралуу алдын ала макулдашылган биздин максаттарыбыз шартка байланыштуу толук ишке ашпай калды. Антсе да аскердик тартипти туура түшүнүү менен биз да андан ары жолубузду уладык. Бул учурда Гүлсия жумушунан кайтып, бизди үйүнөн тосуп алды.
аскер адам болгондон кийин азыр эле өзүңүздөр күбө болдуңуздар, ушул күтүлбөгөн жерден иш сапарына кетти. 10 күндөп, 15 күндөп жолдошум талаада болот. Анан демек биз аял киши бардыгына чыдамдуу болот эмеспи? Чыдап аман эсен келсин деп ушундай убактар болот. Жакын адамдарынын тоюна дагы бара албаган убактар болот. Анда дагы жолдошумдун жоктугун билгизбей, эми баягы өткөл курак деп коет го, эми азыр биз ал убактан балдарыбыз Куда кааласа өтүп калды. Анан негизи мен жолдошум иш сапарында болгондо тарбияны көбүнчө ушу чоң ата, чоң энелери берет. Эки миң 10 жылы Баткен жерине бизди которду. Буйрук деген буйрук, барып анан ээн тала экен. Барып көргөн эмеспиз улууга чейин. 2 балам менен барып, түнү көчүп барып, жүктөрүбүздү коюп анан таң атканда эшикти ачсам, бопоз тала экен, кошуналар жок экен. Анан эшикти ачып эле мен кайра жаап, бакырып ыйлаган күнүм бар. Ыйлаганымды көрүп, эмне кетесиңби, болдубу деген суроону берди. Анан эшикке чыгып, ыйлап кайра келип, мен сизди тамашалап койдум, мен каяка кетмек элем, мен сизди жакшы көрүп, экөөбүз баш кошсок, мен каяка кетмек элем, тамашалап койдум деп ушундай кырдаалдан чыгып кеткенмин. Мен бала кезимен мен апам дайыма кулагыма куйчу. Аттаган эшикти кайра аркасына аттаба. Бизди эч качан уят кылба. Ата-энем өзү негизи мектеп мугалими болуп, экөө тең эл агартуунун отличниги болуп, негизи элдин балдарына тарбия берген адамдар, инсандар. Жолдошум менен баш кошуп, бул эшикти аттаганда мени жакшы күтүп алышып, жакшы кабыл алышкан. Анткени мен кайнатам, кайненем өтө түшүнүктүү, билимдүү адамдар. Ансына баш көргөн келин экенмин. Өздөрү эңсеп, ушу качан келин алабыз, качан неберелүү болобуз деп жүргөн максаттарына жеттик деген ойдобу. Мени сен эрте турушуң керек, мынага сен милдеттүүсүң деп эч качан мени кайнене, кайната мойнума милдетти илген эмес. Бул жагынан мен ушул азыркы күнгө чейин ушул адамдарга аябай ыраазымын. Региондордо дагы аз-маз салттан айырмачылык берет да. Мен Өзгөн районунан болсом, бул Кара Суу районуна келин болуп келдим. Анан апам, мен кайненем келгенде эле бизде үйдө мондой мындай, нанды мындай жабайлы балам, тамакты мындай кылабыз, атаң бул тамакты жакшы көрөт, мен бул тамакты жакшы көрөм деп мындай бир нукка салып алды, багыт берип, ошол нерселер менен алек болуп, анан үй жумушун кечинде аткарып, эртең менен жумушка кетип, ага чейин апам өзү деле жасап койчу ошол бул келинге оор келбесин, эми иштеген адам деп. Майсалбек Турдубековдун иш сапарга кеткенин уккан ата-энеси Гүлсия менен неберелеринен кабар алганын келишкен. 4 баланы татыктуу тарбиялап, тууруна кондурган ата-эне тез-тез балдарынан кабар алып турушат. Айрыкча Майсалбек Турдубековдун кызматына байланыштуу сапарга кеткенде алардын балдарына каралашууга аракеттенишет. Ошо өздөрү бири-бирин жактырып, анан баш кошушканда, анан биз да макул болгонбуз. Башка областтарга барып иштеп келишти. Бишкекке иштеди, көп жерлерге барып иштеп келди. Ошондо дагы бул семья бекем болушуна негизи мен ушу келиним себептүү деп эсептейм. Келиним бар жокко чыдады. Өзү да түшүнөт, себеби ошол аскер кызматында иштеп аткандыктан колубуздан келишинче жардам бердик. Балдарын чоңойтконго, балабыз келинибиздин Гүлсиянын аскер кызматы болуп иштегенине биз дайыма сыймыктанып, кайсыл жерде болсо дагы башыбызды көтөрүп айтабыз. Ошол келиним келгенден кийин эле ошо Майсал экөө бирге иштешип калып, ошол мага караганда элге көп кызмат кылышты. Булар ошо эл кызматында болуп эле жүрүшөт. Анан жаман болбошту, жакшы гана деген сөздөрүн угуп атабыз.
бизге ата энеге ошол эле керек. Мына ушу балдарыбыздын ийгиликтери биз үчүн ошол кубаныч. Аскер кызматында иштегендердин көбүн көрүп атабыз. Көбү чыдабай кетип калышып атты. Ушуну менен теңдер. Бирок булар Гүлсиядагы, Майсалдагы чыдап иштеп, аягына чейин туруп мына ушул даражага жетишти да. Бир топ кыйынчылыкта иштешти булар. Себеби ошол учур булар иштеп аткан учур абдан оор учур болчу. Анда биздин республиканын экономикасы дагы төмөн болуп, аскерге да көңүл буруулар азайып кеткен эле. Азыр эми мына бир топ жакшы болуп калды азыр бардык тараптан. Мен бул боюнча сыймыктанам да. Айтам мен дайыма, тегиз мамиледе туура болсоң, ишиң да жүрүшөт, алдыга жылат, бардыгы жайында болот, сөз тийбейт. Көбүнчө өзгөчө булардын жетекчилик кызматта өзүм да иштедим көп жыл. Чынын айт, ошол жетекчи болуш кыйын да. Жетекчи болушун өзүң пример болушуң керек. Өзүң ошол көрсөтүшүң керек кандай экен деп айтам дайыма Майсалга. Тынысбек Турдубеков менен Гулипа Тургунбаеванын турмуш кургандыгына 40 жылга жакын мезгил өттү. Ата-энелер өздөрүнүн жеке жашоосундагы үлгүлүү үлүштөрүн балдарына мурастап, ар дайым жол көрсөтүп келе жатышат. Бир тобу балдарын миграция болуп чет жака жөнөтүп коюп атышат. Келиндерин жөнөтүп коюп атышат. Балдары кетип калып атат. Бала менен балдарды тарбиялоодо ата-эненин ролу чоң да. Бирок ата менен эненин тарбияласы баягы өзүнүн атасы менен апасындай болбосо керек дейм. Себеби небирени, менин оюмча, небирени катуу тарбиялай албайсың да. Азыр биз ошо кичинесинен садиктен баштап өзүбүздүн үрп салттарыбызды сактап кетишибиз керек да. Учурда бул маселе өтө чоң маселе. Муну бардык бир эле мугалимдер эмес, детсадта эмес, бардык жерде керек болсо, бардыгыбыз чогуу айтып деп ушул маселени коюшубуз керек да. Ошо эң негизгиси ошо тарбиядан да, балдар тарбиядан. Бул маселени чогуу аракет кылсак жетебиз, сөзсүз буйрукса. Ар бир үй бүлөдө аздыр көптүр келишпестик, талаш тартыш болуп турат эмеспи? Бирок ошондой учурларда да Гүлсия бир иретте үйүнөн эшик аттап чыкпаганын кайненеси ыраазы болуу менен белгиледи. Келин катарында эмес эле кыз эле катарында кабыл алдым. Анан өзү дагы түшүнөт ошону мындай караганда. Мен ушунча жылдан бери өзүм ойлонуп коем, балам эрте келип кеч келип экөө бири эмне болуп кетеби, таарынышып кетчү. Анан буга ушул келиниме эме берем. Бир дагы ата-энесине өзгөнгө карап качпады да. Ошол жагынан менин балам сүйөт экен, сыйлайт экен деп ошого эмне кылып ыраазы болуп отурам. Анан ошо ата-энесинин тарбиясынан дагы болуш керек деп. Мекен жана үй бүлө. Эки бирдей даңгыр жолдо бакыт жана үлгү болуп келе жаткан бул үй бүлөнүн түтүн булатканына 19 жылга жакын мезгил закымда өтүптүр. Бирок бир учурда жашоого да, мекенге да ак тилен убада берген Гүлсия Мамаева менен Майсалбек Турдубеков өздөрүнүн берген антын мындан ары да аттап өтүшпөсүнө ишеним арттык. Бактылуу үй бүлө 3 баланы тарбиялап, бир уул, бир кызы азыр өз алдынча катышып жаткан музыкалык ийримдерден ийгилик жаратышып, сынакка катышуу үчүн зор даярдыктарды көрүп жатышат. Демек, алардын бир учурдагы бапестеген бакыт мөмөсү келечекте кенен бакка айланып жатканына кубануу менен белгилөөгө болот.